Ата бала жана эшек. Бир күнү ата бала ээрчишип базарга жөнөйт. Атасы эшекти минип, улуу эшектин алдына түшүп алат. Күндүн ысыгында илки басып бараткан балага боору ачыган бир жолоочу: «Байкуш бала, аябай чарчады го», деп кейип. «Балаң араң басып баратканда кайсы бетиң менен эшекке минип алгансың?» деп атасына бир тиет. Жолоочунун сөзүн жүрөгүнө жакын кабыл алган ата эшектен түшүп уулу мингизет да өзү эшекти жетелеп алат. Бир аздан кийин алдыларынан дагы бир киши чыгып: «Кандай бети жок баласың? Хандан бетер эшекке минип алыптырсың. Каарган кезиңде атаңды жөө бастыргандан уялбайсыңбы?» дейт. Чоочун кишинин бул сөзүнө сынган бала: «Ата, базарга чейин учкашып баралы», деп сунуштайт. Ошентип экөө учкашып кетип баратышса, жол жээгинде турган бир аял аларга мындай деп кыйкырат: «Ой, малдын деле убалы бар го. Күндүн ысыгы бул болупсо, эшектин кичинелиги тиги болсо, анан ушу немени кантип экөөңөр минип алдыңар?» Аялдын безилдеп кыйкырганынан улам экөө дароо эшектен ыргып түшүп, андан ары жөн гана жетелеп басууга туура көрүшөт. Бир аз узай түшүп, базардын жолуна кайрыла берерде топтолушкан адамдарды жандай өтүшөт. Ошондо: «Эй, могу бөкөнү карагыла. Ой, эмне, эшегиңерди жетелеп алгансыңар? Эч кандай пайдасын көрбөгөндөн кийин эшекти багып эмне кыласыңар дейм да? Тиги эшек минип көрдүңөр беле?» деген сөздү угушат. Ошондо ата сулууна карап: «Балам, биз кандай гана кылбайлы, баары бир чоочун адамдардын жеке мамилеси менен эсептешип бүтө албайт экенбиз. Ошондуктан кандай кылабыз? Бизге эмне керек? Ыңгайлуусу кайсы? Мындан ары аны өз жагдайыбызга жараша чечели», деген экен.